келечекте сиздер ишеним көрсөтүп бере турган болсоңуздар, Кудай кааласа, Аллах насип эткен болсо, ушул жигит, ушул кыздар сиздердин алдыңыздарда 4 жылдык өмүрүн, билимин, акылын, энергия күчүн баарын жумшамакчы. Бизди адаштырган, карапайым элди адаштырган мамлекеттик саясат болуп атат. Элдин оюна коюп койсо, эл эч качан жаңылбай тандап алат. Бизди атайлап адаштырып, жаңылдырып, шайлоонун астында ар аракеттерди көрсөтүп, акча таратып дегендей сиздердин добушуңуздарды сатып алып келишет. Мына ошонун аркасынан Кыргызстанда таза шайлоолор өтпөй, бийликтин азыркы акыбалга келип түшкөнү, мамлекеттин экономикалык саясий акыбалы кайра келип калганын баарыбыз жакшы билебиз. Эртең дагы шайлоо. Шаардын парламентин шайлайбыз. Көп партиялар окумуш сөздөрдү айтып, сиздердин добуштарды алганга аракет кылып атат. Ошолордун ичинде биздин партия, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дагы моундай жаш талапкерлерди сунуштаган. Эч кимсе бизнесмен эмес. Бизнесин коргогону бараткан жери жок. Бирөөсү дагы кандайдыр бир кызмат үчүн бараткан жери жок. Бул балдар башка жактан келип калган жок. Ушул шаардын чоңоюп, ушул жерде өскөн балдар. Сиздердин балдарыңыздар, таза балдар, имандуу балдар. Ушуларды колдоо көрсөтүп парламентке алып барсак, шаар Кудай буйруса сөзсүз оң жака бурулат. Мынча сом акча берди эле, тагамдын таанышы эле, ата журтум эле, кайын журтум эле, дагы бир журтум эле, тага журтум эле деген түшүнүктөр менен биз аларды шайлап келгендиктен биз бүгүнкү күндө дагы деле башыбыз шайлоодон чыкпай келе жатат. Кыргызстан кечке катар шайлоолорду өткөзө бербей, тескерисинче өнүгүүдөгү бир программаны, өнүккөн бир шаарды, керемет заводдорду же керемет мекенибизди дүйнөгө даңазалай турган күн эбак жеткен болчу. Бирок тилекке каршы биз кечээки шайлоолордо ар дайым кызыл кекиртектин айынан 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомго айрыбызды баалагандын айынан бүгүн дагы катар шайлоонун кезектегисине жетип турган учурубуз. Биринчи жолу моундай жаш балдар, кыздар өздөрүнүн акылын таразыга салып астыңыздарга келип отурат. Булар акчаны таразыга салып келгендер эмес. Ошон үчүн эртең шайлоо өтө чоң бир жаңылыкты жаратат деген үмүттөбүз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өткөн парламенттик шайлоодо элдин ишенимине ээ болуп, ошончо акча таратылып аткан, ошончо мамлекеттик ресурс иштеп атканда парламентке алып өттүңүздөр. Ошон үчүн биздин 150 миңден ашык шайлоочуларыбыз бар экенин билебиз. Ошонун көпчүлүгү Ош шаарында турасыздар. Эртеге шайлоодо сиздер ошондой ийгиликти жаратат деп мен чын жүрөгүмөн ишенгим келет. Адашкан шайлоолордун, арам шайлоолордун, акчалуу шайлоолордун, сатылган, сатылма шайлоолордун айынан ушуну келдик. Токтоткон күнүбүз, токтотоор күнүбүз келди. Биз кайрылабыз жаштар, мен жаш башым менен могул жерге туруп алып, аксакалдуу аталарымдын, агалечек энелеримдин алдында мынтип сайраганга кыргыздын менталитетинде моралдык дагы башка дагы укугум жок болчу. Менден улуулардын артында тизилип алып, ага күч, бутуна бут, колуна кол болушум керек эле. Бирок тилекке каршы менин аталарым, менин агаларым убагында же ушул туура жолду көрсөткөндөр аз болду, же көрсөтүшкөн жок. Биз бүгүн айласыз алдыңыздарга какшаганы туура келди. Бүтүн Кыргызстан бул таза партия. Адакан 30 жылдан бери Кыргызстанды көтөрөм деп таза иштеп келе жатат. Жүрөгү таза, эл үчүн эч кандай жаманчылык жактарга барбайт, элди гана колдойт. Мунун иманы таза, жүрөгү таза, ошон үчүн Бүтүн Кыргызстанды колдоп келди. Туруктуу партия, туруктуу лидер бул бир гана Бүтүн Кыргызстанда. 15 жылдан бери бир кишини карманып алып, ошону менен чогуу акылдашып, принциптерибизди бекитип алып, программабызды түзүп алып, түп-түз акыйкат жолдо, мыйзам жолдо келе жатабыз. Элдер акча берип, арак коюп, кант таркатып, шекер таркатып жүргөндө желкесине костюмун салып алып, мен эчтекем жок. Эгер мени шайласаңар, мен иштеп берем деген эле. Ошондон бер жака мына 30 жылдан ашык убакыт өттү. Ана бул
кече күнү Западныйга барып встреча кылганда мына жаш балдар барган экен. Биз ушу жаш балдарды келсе экен, ошол парламентте бул шаар кеңешчи болсо дагы жаңыланса экен деп ошону колдодук. Келиңиздер. Бүгүн биз жаңылыкты, бүгүн биз жаңылууну, бүгүн биз туура жолду тандоону элибизге үйрөтөлү. Биз азыр сиздерге мен үйрөтүп атам деген сөз айтпай атам. Мына жерге келген эл акыйкатты көксөгөн эл деп эсептеп атам. Чындыкты көксөгөн эл деп эсептеп атам. Мыйзам жолунда жүргүсү келген эл деп эсептеп атам. Ошол себептен сиздер Кыргызстандын бардык булуң бурчуна мыйзамдуулукту, ыйман тартипти дагы салаңыздар. Мен оюмча бул азыр эң туруктуу партия гана ушул партия болушу керек. Себеби көп жылдардан бери ушул партияны биз колдоп келебиз, үй бүлөбүз менен, туугандарыбыз менен. Эми эң эле таза партия, мындай тартип сактаган, ыймандуу партиялардын бири ушу деп билебиз. Биздин программага, биздин ниетке, биздин пикирге жакшы көңүлүңүздөрдү буруп отуруңуздар. Кепилдик берип айтам, мындай программаны Ош шаардык кеңешине аттанып жаткан бир да партия жазган жок. Мен буларды мурдатан деле ошентип келген. Булар акчага сатып албайт эч кимди. Баягы ресурс эч кандай колдонбойт. Таптаза, ыймандуу бирөөдүн көңүлүн оорутпан, жана башка партияларга дагы бир оорчулук келтирбеген бир өзгөчө партияда да. Мындай партия жок Кыргызстанда, единственный ушул бүтүн Кыргызстан партиясы. Муну колдош керек. Элдин көбү эле колдоп калды. Мен тааныштарымдын көбү эле өзү бүтүн Кыргызстан эле нормальный партия экен деп калышты. Азыр калган партиялар бир бар, бир жок, атын өзгөртөт, затын өзгөртөт, дагы бир партияга кирип кетет. Ал эми бүтүн Кыргызстан фундаменти аябай түптөлүп, тектүү болуп, жакшынакай курулган. Ошондуктан биз ишенебиз, шаардык тургундарды ишенебиз, принципиалдуу өзүнүн позициясында бекем турган адамдарга ишенебиз. Шаардык кеңешке дагы биз эң алдыңкы партиялардан болуп барабыз. Башка мамлекеттерди көрүп отурасыздар. Жаңылыктардан космоско учту, Марска учту деп атат, айга конду деп атат. Бирок биздикилер жаңы эле коррупционерди кармады дейт. Бир ишкананын бир жетекчисин коррупция менен кармады эле жанагы эле эски нерсе менен жүрөбүз. Келиңиздер бир өзгөрүү жасайлы, бир революция жасайлы, бир аң сезимди өзгөртөлү. Биз үчүн эмес, мамлекет, балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн, ушу шаар үчүн бир аракет кылып, баардыгыбыз бир колдоо көрсөтөлү. Ар бирибиздин көөдөнүбүздө ушул ой болуш керек. Бул ыйык топурак, ыйык жер, ыйык шаар меники, биздики. Бул бизге ата бабабыздан калган мурас. Мен өнүктүрбөсөм, биз өнүктүрбөсөк, ким өнүктүрөт деген ой ар бирибиздин көөдөнүбүздө жашаш керек. Атуулдук сезим менен шаарыбызды өнүктүрүп, өстүрүп, аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүү ар бирибиздин атуулдук милдетибиз, атуулдук парзыбыз, атуулдук карзыбыз.